Bular birinci кезекте Манастын арбагына каршы чыгып атышат. Өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн талашканга биринчиден акысы да жок. Экинчиден ошого ниети да болбош керек. Ошол жака там салабыз деп эле ачык эле айткан булар. Манасчылар мени чакырып алып айтат: "Сен эмне? Президенттин жери да" дейт. "Ала берсин" дейт. "Канча бир 3 гектардай жерди алабыз мына бу жерден баштап" деп. "А сен манасчысыңбы? Манастын арты менен аштап, кадыр күтүп атасыңбы? Калыс сөзүңдү айт. Айта албайсыңбы? Анда кошоматчылык кылба." Кыргыз баласы Манаска каршы чыкпайт. Манаска асылгандар жакшы болгон эмес аягы. Арыбаңыз Төлөт мырза, атайын убактыңызды бөлүп бүгүн маек берүүгө келгениңизге ыраачылык билдирем. Бүгүн сиз менен коомчулукта кызуу талкууланып аткан бул Манас айылынын тагдыры тууралуу сөз кылабыз деп турабыз. Мына сиз көптөн бери эле ушул коомчулукка коңгуроо алып келатасыз. Ошо Манас айылынын жерин президентке жакын адамдар басып алып жатышат деп коңгуроо алып келдиңиз да. Анан ушул экинин бүгүнкү тагдыры кандай болуп атат? Мына жакында эле кечээ президент инчи маек бериптир дагы, анан ошондо айтыптыр, ал жер дөөлөттүн менчиги эмес, ак үй салына турган жер менчик эмес, биз көрүүбүзгө алып кетпейбиз деген сөздөрдөн бери айтты да, сизге комментарий берди. Анан ушул жердин тагдыры кандай болуп атат? Сиз эмне себептен каршы болуп келатасыз? Ушунун чоо жайын коомчулукка мына кеңири түшүндүрүп берсеңиз. Туура айтасыз. Бул деген биринчиден тарыхый жер. 95-жылы, 1995-жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгы өткөндө ошого бөлүнгөн жер. Бул жердин тарыхы бир эмес 6 президент келип бизге түрк тилдүү элдердин ошондо лентасын кесип, ушу жерден ушу жер түрк дүйнө элдеринин борборуна, жалпы эле адамзат элдеринин борборуна айлана турган жер болуш керек деп тилек кылышып, бата кылышып, ошондо бул жалпы эл сүйүнүп кабыл алган жер бул жерчи. Анан айтып атпайбы, президенттин иш башкармалыгына караштуу, туура Кыргыз курулуш сервиске караштуу жер. Үстү болсо СЭЗ Бишкекке караштуу. Булар баягы мурун ушу каттатканда мурунку бийликтегилерчи. Ошо мисалы жерин өздөрүнө алып калып, туура эле ал президенттин алдында болуш керек да. Бирок үстүн мындайча айтканда СЭЗ Бишкекке жылдырып койгону туура эмес да. Каржылап турасыңар деген максат болгон да. Жери дагы үстү да баары ошондой болуш керек болчу. Бул мыйзамсыз иштер болду. Мисалы ошол Марат Турсунбеков, Нургал Асаналиев, Асылбек уулу Дамирбек деген мурунку чакырылышта депутаттар. Булар ушу компаниялардын баштарында турган кишилер экен, өкмөттүн өкүлдөрүбүз деп келип алып, анан көрсөткүлө десек кагаздары жок. Неге таянып бузуп атасыңар десек, биз өкмөттүн өкүлдөрүбүз дейт да. Мындайча айтканда баскынчылык да. Ал жерде Манас айылынын жетекчиси катары мен өзүмдүн жарандык милдетимди аткарып атам. Ал жерди коруп атам. Менде жоопкерчилик. Ал жерде бирөө мыйзамсыз иш кылганга акысы жок. Мыйзамсыз ушундай талкалаганга акысы жок. Мен ошол жерди коруп атам, ошол жерде сактап атам. Бул тарыхый жерди. Биринчиден бул кандай болуп курулган күндө дагы Манас айылы боюнча калыш керек. Анан сиз ушул эки мыйзамсыз иштер болуп атат деп атпайсызбы? Анан ушул мыйзамсыз иштердин артында кызыкчылык эмнеден улам чыкты деп ойлойсуз? Ушул ак үйгө салына турган аймакты бошотуш керек болуп атабы, же андан башка дагы бир максаттары барбы? Негизи эле ушул Манас айылынын жерине көз артып калган себеп эмнеде болуп атат? Мисалы үчүн алар мыйзамсыз жана короону талкалап кирди да, кирип туруп анан бул жерди түздөп кой деген, жака түздөп коюшубуз керек деп эле мисалы 1 гектардай жерди 5 сотук деп атышпайбы? Жок, 5 сотук эмес ал. 5 сотук эмне болот? Ошо отурган жер 5 сотук десе болот. 5 сотук жер эмес да. Анан
Ал башында канча бир 3 гектардай жерди алабыз мына бул жерден баштап деп. Анан чыркырап талашып тартышып атып, мына бу чөнтөктү эле алабыз деди. Ошо чөнтөктү барып көрсөңүздөр болот, ошо 1 гектардай жерде. Жок дегенде эле. Анан булардын башында жана Нургалы Асаналиев деген киши келген. Ал киши билесиңер мурда Каганат партиясы деп шайлоого катыша коюп, антип шугулданып жүргөн, зам министр болуп бир топ жерлерди басып алды деп айыпталган, кылмыш дүйнөсүндө дагы тиешеси бар. Тиешеси бар деп ошондой бир топ жала жабылган да. Ошол киши келип, анын айтканы боюнча ак үй салабыз, артын парк кылабыз, оңдоп түздөйбүз, президенттер кире турган жер болот, анын ар жагында бош жер бар да, ошол жака там салабыз деп эле ачык эле айткан булар. Ошого эле баратат да. Азыр ошого эле, ошол жагдайга эле баратат. Анан буларды эмне кызыкчылыгы бар, билбейм, неден улам буларды бийлик өкүлдөрү колдоп атканын мен түшүнгөн жокмун. Муну сизге ачык эле баягы президент өзүнүн кечээки берген маегинде сизге атыңызды атап айтты да. Эми дөөлөттүн менчик жери эмес, ак үй салынса менчигин болбойт, биз көрүүбүзгө алып кетпейбиз. Эгер деген биз азыркы Манас турган айылы, Манастын айылы деп айтканга таптакыр архитектуралык жактан, логикалык жактан кайсы тарабынан алып албасын жооп бербейт. Биз айылды жакшынакай кылып, сонун кылып Манас айылын дүйнө суктанда тургандай кылып салабыз, Манас театрын салып беребиз, анын эмнеси жаман экен, ага эмне каршы болуп атат дегендей пикирди айтты да. Сиз кандай карайсыз? Чындап эле аерге жаңы курулуш түшсө жаманбы? Туура айтасыз, ал туура. Менин да жерим эмес, президенттин да жери эмес, ал Манас атанын жери. Ал тарыхый жер. Дагы бир жолу айтайын, бул тарыхый жер. Керек болсо бүт Кыргызстан Манас атанын жери. Манас ата болбосо ушул жерде жашайт белек. Манас болбосо ушул жерде биз эркин сүйлөп, Манастын тилинде сүйлөп, өзүнчө эл болот белек. Анан ушу тарыхый атайын Манаска деп бөлүнгөн бир мурда дагы мурунку бийликтегилер дагы кыскартып отуруп 9 гектар эле жер калыптыр. Ошол жерди эми тийбей эле ошол жерди оңдоп түздөп коюш керек. Оңдоп түздөгөндө да муну баягы азыр оңдоп түздөйбүз, мынтебиз деп атпайбы? Муну салыш керек. Бул талкаланып калган жер. Чындап эле биз буга чейин деле айтып келгенбиз. Бул Манас дүйнөсүнө жооп бербейт. Дүйнөнү символдор башкарат деп коет да. Ошол биздин символикаларга, биздин мондай бир Манас дүйнөсүн чагылдырганга, ошол жерге киргенде таладай эле көрүнүп жайдак жатпайбы? Азыр аны оңдоп түздөп койгондо деле чоң акча кетет. Аны оңдоп түздөп койгондо деле кайра ачык асман астында, кайра эле жаанда, шамалда талкаланып калат. Аны биз 1 жылдан бери эмне аракет кылдык? Түшүнбөй атам да. Эмне үчүн биз президенттин уруксатын, президенттин иш башкармалыгы менен биргеликте ошол конкурс өткөрүп, ушунун баарын тең 18 киши катышкан. Манас дүйнөсү оор дем аны чагылдырып бериш. Ошо аягында келгенде 3 эле киши калган. 3 эле кишинин ичинен бирөө эле талапка жооп берген. Биз чийген концепцияны ошого жооп берген. Бирөөсү болсо жанагы Раматылык Керексиздин тиги Кытайда кыргыздарга чийген боз үйүн көчүрмөсүн алып келип коюптур. Бирөөсү жөн эле бир туул кагылып туруп, жолдун 4 кесилишине кое турган эле бир аркан алып келип койгон. Ал жок, Манас айыл эмес аларчы. Анан ошонун негизинде мына даяр турат. Жаңы долбоор иштеп чыккансыздар. Жаңы долбоор иштелип чыккан. Даяр. Ошол жерде Манас дүйнөсү, Кыргыз дүйнөсү кандай болуш керек? Дүйнө эли келгенде мындай Манасты окубай туруп түшүнүп кете тургандай жер болуш керек. Ошондой бир чийилген концепция турат да. Биз даярдадык анычы. Биз деле айттык, бул деген мына талкаланып калыптыр, бул деген деп келгенбиз. Анан кийин эле ортодон жана айтып талкалап киришти, мыйзамсыз иш аракеттер болуп. Монтип чыгып келип атышат, эми салынсын. Салыныш керек. Бул жакшы салыныш керек, сапаттуу салыныш керек. Манас дүйнөсүнө жооп бере тургандай салыныш керек.
кандай болгон күндө да бул салыныш керек. Эң негизгиси жер Манас айылында калыш керек. Манас айылында калыш керек деп Калыш атасыз. керек. Эгер сиз айтып аткандай жана 1 гектардык жер Ак үйдүн аймагына өтүп, анан калган жерге жана сиз айтып аткан жаңы курулуш долбоорун боюнча Манас комплексин салса батабы же кичирейип калабы? Эгер тиякта жана чыр чатакташпай туруп калган жерин берип, калган аймакка салса болобу, мүмкүнбү? Сиз кандай карайсыз? Жок, аны бул атайын биз топочемкасын алып туруп, анан чийилген да конкурска ошонусу менен кетет да. Азыркы аймакта аймак менен болгон аймактын баары камтылып чийилген нерсе. Анан мисалы үчүн аны берип салыш керек деген ой болбош керек да. Бул ошол талашып аткандар дагы, мисалы бийлик өкүлдөрү болобу, же болбосо жанагы курулуш кылып аткандар болобу, булардын талашканга биринчиден акысы да жок. Экинчиден ошого ниети да болбош керек. Ушул Манас атабыздын биз урпагыбыз деп ойлосок өзүбүздү, жалпы кыргыз баласы биз Манас атабыздын тукумубуз, ошонун урпагыбыз десек, ага салым кошуш керек. Салым кошуш керек. Бирок талашпаш керек. Анан мындай кылып ийели, мындай кылып ийели деп баягы будамал айлап ийбеш керек. Президент деле башында мына жакшы ниет менен, жакшы аракет менен башталган. Ошо бери жактагылар эле көз боомочулук кылып эле бери жактагылар бушмалтайын чыгарып атышат окшойт да. Биздин концепцияда Манас театры, музей бүт бар да. Концепцияда баары бар. Булар болсо азыр Манас театрын бери тышка эле бир 40 сотук жерге эле салып туруп, сиз дагы жазбадыңызбы, манасчылар эмне үн катпайт депчи? Манасчыларга ошо Манас театрын салып беребиз деп туруп, үстүнө үй салып беребиз дешиптир да. Манасчылар мени чакырып алып айтат: "Сен эмне? Президенттин жери да" дейт. "Ала берсин" дейт. "Тетиги ортосундагы жерди бузса биз каршы чыгабыз" дейт. Ошо жер ал талкаланып калган жер десем түшүнмөксөң болушат да. Биягында жерлерин ала берсин деп эмне каршы чыгасы? Бизге Манас театрын салып берип, үстүнө үй салып берген атса дейт. Булар биринчи кезекте Манастын арбагына каршы чыгып атышат. Өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн ошондойго барып атышат да. Бул туура эмес. Бул мына Манас атанын арбагы карап турат. Ошол жеке өзүнүн кызыкчылыгы, үйдөн көзү катып аткансып, бүт барын курман чалып атышат. Бул деген туура эмес. Манас дүйнөсү материал дүйнөгө алмашып атышат да, демек. Ушундай да бааласак болобу? Ошондой да. Ошондой. Эмне үчүн концепцияда Манас театры бар, анын баарын салынбайт. Тиги Батырканов деле алдап атпайбы? Манас айылын тияка көчүрөбүз. Ошо Босболтөгө да көчүрүш керек деген сөз болуп атат го. Деп туруп кайра акча жок дейт. Босболтөгө көчүрө, ал көчүрбөйт. Ал жерди биринчи ал ээн тала. Суу кантип чыгат, анын кызыл китебин даярдаш керек. Ушуну курулуш керек, трансформациясын жасаш керек деген. Анын баарын тең жөн эле сөз жүзүндө кылып атат. Баягы мына көчүргөн атабыз деп койсо эле иш бүтүп калбайт да. Ушундай болуп атат да. Манасчыларды жана айтып, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн үн катпай булар отурушат да. Демек, манасчыларда ичара бөлүп, ушундай иш аракеттер болуп аткан экен да, демек, ушундай түшүнсөк болот да туура манасчылар. Сиз өзүңүз эле калдыңызбы манасчылар дүйнөсүндө? Сизден башка Манас боюнча үн каткан адам көрүп боло элек да? Кудай арбак бар да. Анан ал жеке өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлосо, ойлой берсин. Эл карап турат, эл тескейт, Кудай арбак деген бар, ошол тескейт. Мисалы үчүн, калыс үн чыкса калыс пикирин айтыш керек. Алар бул өткөндө бир манасчы чыкпады, кошоматтаныпчы. Бул деген деп кагаз кармап атыптыр да. Мына Кыргыз курулуш сервис президенттин иш башкармалыгынын алдында дейт. Ооба, президенттин иш башкармалыгынын алдына ошондой каттабаганда эмне ага каттап бермек беле.
Ал президент көзөмөлдөп туруш үчүн, баарын карап туруш үчүн тарыхый, маданий жер болуп аткандан кийин өзүнүн астына катташ керек да. Ошондой да. Мамлекеттик же болбосо маданият министрлигинин алдына катташ керек, же билим министрлигине каттайбы. Ал ошол тарыхый жер бир жерге катташ керек. Ошентип туруш керек. Аны элдин баары эле билип турат. А сен манасчысыңбы? Манастын арты менен аштап, кадыр күтүп атасыңбы? Калыс сөзүңдү айт. Айта албайсыңбы? Анда кошоматчылык кылба. Кыргыз баласы Манаска каршы чыкпайт. Кыргыз баласы тарыдай чачылып тоокчо терилгенде да Манас деген уран менен биригип, тирүү болсок бир дөңдө, өлүү болсо бир ойдо деп келген. Кыргыз баласы эч убакта атасына акарат айтпайт. Биз анткени Манастын тукумубуз деп уланып келатабыз. Тилибизден баштап дилибизге чейин, жерибизден баштап элибизге чейин каада салып түрпадатыбыз. Баардык биздин эмне мындай нукура байлыгыбыз болсо, ошонун баары Манастан келатат. Ошон үчүн бул баягы кандай деп айтсак, кыргыз Манасты өгөйлөсө, Манасты жериси анда кыргыз болбойт, жок болуп кетет. Ошон үчүн биз Манасты чамбашыбыз керек, тамбашыбыз керек, колдоп коргошубуз керек. Сиз ушул Манастын айылы боюнча пост жазган экенсиз. Ошондо мен бир нерсени байкадым да. Манас долбоору боюнча президент менен баягы жолугуштуңуздар беле. Ошондо айткан экенсиз, бул сиздин хандын сөзү эки болбош керек, хандын сөзү эки болсо кандан касиет качат деп жанагы. Ошондо сиз азыркы учурда президенттин сөзү, сиз менен жолугушканда сөзү эки ача чыгып атабы? Кандай болот? Сиз президент сөзүнө ишенбей калдыңызбы азыркы тапта, кандай? Жок. Эми мындай да. Биз ошо долбоорду башында мен жетекчи болуп келгенде, мына момундай кылалы дегенде, жерде оңдойбуз деп. Президенттин өзү менен жолугуштуңузбу? Жолугушкам. Ошондо ал киши президенттин иш башкармалыгына тапшырма берген. Алар байланышып бизге, анан ошону менен жанагындай Манас айылын кайра куруу боюнча. Ошо эле аймакка. Ага чейин концепцияны иштеп чыгып, элдик талкууга салып, Манасты түшүнгөн, касиети барлар, Манас таануучулар, акындар, окумуштуулар, манасчылар ошол концепцияга салып ортого. Анан талкуулап, бул жери мындай болсо деп, анан ошо концепциянын негизинде конкурс өткөргөнбүз. Президенттин иш башкармалыгы менен биргеликте. Ошол кийин Алмаз Мамбетов, Алмашев, Кудайбергенов келди, андан кийин Батырканов келди да. Ошо Батырканов ошо башынан баштап билет ишти. Анда замы болчу, президенттин иш башкармалыгынын жетекчинин орун басары болчу. Ошондон бери биздин чуркап жүргөнүбүздү, көтөрүп мына мондай салынса деп жүргөнүбүздүн баарын билет. Анан кийин билип туруп анан жанагы ушундай кадамга барып атат да. Мына азыр болсо минтип атат. Эми Манас төр деген болуш керек, аны тетиге өйдө жака көчүрүп салабыз деп эле жок эле жерге жөн эле убадаларды кылып атат. Айтор жерди алыш керек болуп атат да максат. Жерди алыш керек болуп атат. Булардын максаты жерди. Мына оңдоп коебуз, түздөп коебуз деп атпайбы? Башында келген жанагы Нургалы Асанариев айтып атпайбы? Тетака бийик тамдарды салабыз, мындай кылабыз депчи. Анан кийин манасчыларды дагы оозун жаап, мына Манас театры демиш болуп, бияка курабыз демиш болуп, алар унчукпай эмне азыр минтип атат, эмне сонун кылган атса сен каршы болуп атасың. Каршы болуп атасың деши мүмкүн да. Туурабы? Ай, сонун кылып салсын, бирок Манастын жери Манаста калсын, эч ким тийбесин. Салсын, баарын сала берсин. Кайра оңдосун. Оңдомок түгүл кайра курсун. Ошондой деңгээлге жеткен 30 жылдан бери, талкаланган деңгээлге жеткен. Аны талашып жүргөндөр да болгон. Соттошуп жүргөндөр да болгон. Бияка мурунтан бийик там салып беребиз. Манастын жери театр салабы, башкасын салабы. Мейли биз
чийген концепция даяр экен, анын баарын эч курдурбаса дагы Манастын жери бир жери кетилбей ошол жерде калыш керек. Ушул биздин максат. Сиздин принцип Манастын айылы болуп аты өчпөй калыш керек. Бир кадам жери кемеш керек. Сизге маданият министри Азамат Жамангулов тарабынан кандайдыр коркутуулар болду? Ушул боюнча да айттыңыз да. Аны ачык сөз айттым, болду. президенттин ошол айттырганын айтты. Не деп айтты министр сизге? Сизди чакырдыбы? Не деди? Президенттин сөзүн айтып коеюн, ушундай мен катуу айтат элем деп айтты да жанагы сөздүчү. Тынч жүрсүн дегендей айтып турбу? Мындай туура эмес, жанагындай эме кылбасын, ушундай депчи. Ал мен туура эмес маалымат берип аткан жерим жок да. Ал болгон маалыматты айтып атам. Мен кече айтпадым, мен саясатчы эмесмин, мен манасчымын деп. Түз кандай болсо ошондой мен маалыматты берип атам. Ал айттырып же эме кылгандан мен корккон жерим жок. Болгону менин максатым, менин мүдөм бир кадам жер кемибей ошо жер сакталып калыш керек. Ушул чыр башталгандан беричи сиз өзүңүз президентке жолугуп, алуу акыбалды түшүндүрүп көрөйүн деген максат болдубу? Мына аракет кылып көрдүңүзбү? Мен көп эле аракет кылдым. Көп эле. Бирок жетпей койдум. Эч ким жолуктурбой койдубу? Жок, жолуктурбай койду. Анткени президенттин жанагындай келе баштаганда эме болуп атканда эле президенттин өзү менен жолугалы, президенттин өзү кандай дейт деп мен аракет кылдым, бирок жеткен жок. Жеткен жоксу. Азыркы учурда ошо президентке карата мындай кандай кайрылуу жасайт элеңиз? Мүмкүнчүлүк. Мен айтар элем, бул жер салыныш керек. Бул жер жакшы салыныш керек. Манас деген атка татыктуу. Манаска мамилебизди биринчи оңдошубуз керек да. Манас деген атка татыктуу айыл болуш керек. Манастын айылы деген атак калыш керек. Анан бир жери кемебеш керек. Ошол болду. Мен айта турганым ушу да. Ошондой болуш керек. Кудай ушу Манас аркылуу бизге эл кылып, Манас аркылуу биздин касиетибизди, дүйнө таанымыбызды, биздин улуулугубузду берген да, Манас аркылуу бардыгы. Ошол илгертеден эле, бул мен чыгарган кеп эмес, илгертеден Манаска асылгандар жакшы болгон эмес аягы. Манасты колдогондор жерде калган эмес. Бул бир акындын айтканы бар эмеспи? Жакшы кылсаң да өзүңө, жаман кылсаң да өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт. Бул Манаска тийбеш керек. Ошончо жылдан бери ошол тарыхка биз эгемендүү эл болгону 30 жыл болсок, ошол эгемендүү эл болгонубуз биздин Манас менен бирге келатат. Биз ошол Манастын тукумубуз деп канча дүйнө элдерине даңкыбыз даңаза, атыбыз аңаза болуп, ошол менен Манастын теңдешсиз эпосу бар экен, Манастын тукумдары бар экен. Булар кыргыздар байыркы эл, Манас менен байыркы эл булар. Тили да байыркы, бир муунду тилдерге киребиз да биз. Эң биринчи жаралган тилдерден, байыркы жаралган элдерден. Ушул элдин көөн өрбөс мурасы ушу Манас деп дүйнө эли таанып келаткандан кийин биз ЮНЕСКОга Манас дастаны Семетей Сейтектеп 3 жылдык катталгандан кийин өзүбүздүн жерибизде өз аталарыбызды өгөйлөбөш керек, кордобош керек. Арбак ыраазы болбой тирүүнүн иши жүрбөйт дейт. Эгер атабыздын арбагы нааразы болуп, жүзүн буруп кетсе, анда биз кайра башка кыйынчылык дуушарга тушуп калышыбыз мүмкүн. Биз эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Ошо ата-бабаларыбызды тааныбаган үчүн, ата-бабаларыбызды сыйламаган үчүн ушул мындай кордук да. Ушундай бир илгерки дүйнөнү дүңгүрөтүп турган эл боло албай, ушундай келатканыбыздын жөнүн билишибиз керек. Биз бабаларыбызды биринчи орунга коюп, Кудайдан кийин ушул биздин
биздин бабаларыбыз ыйык болуш керек. Анан кийин биз ушуну тааный албасак, ушуну биле албасак, анда билбейм эмне деген эл болобуз да. Биз элдүүлүгүбүз манас менен сакталат. Дөлөт мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз, Манас дүйнөсү колдосун сизди. Аманчылыкта, эсенчиликте көрүшүп туралы. Бар болуңуз. Өзүңүздөргө да рахмат.